кыздын кыздыгын алуу деген маселе шариатта кандай, барбы же жокпу? Кененирээк түшүндүрүп берсеңиз дейт. Муну бири-бирине каш серпип айтып атат, суроо келди деп аткандар бар. Бул өтө олуттуу маселе. Шариатта кыз же кыз эмес деп эмнеге карап бөлөт? Эгерде турмушка чыгып ажыраса, бул кыз эмес деген сөз, жубан деген сөз болот. Же сойкулук менен белгилүү болуп, адамдар кирип чыгып турат экен десе, ошондо кыз эмес болот. Анан барганда жатканда кыздык белги чыкпай калыпты деп бир макрооган чыкпай калса, кыз эмес деген сөз туура эмес. Сен өзүң жарабаган болушуң мүмкүн. Оло физкультурадан жыгылып түшкөн болушу мүмкүн. Аба бузулган учур, дене чоюлчак болуп төрөгөндө кыздыгы кеткен болушу мүмкүн. Ошон үчүн кыз эмес экен деп жеткирип койдум, чыдап койдум деп өзүн билбеген жигиттер көбөйүп кетти. Бирөө үйлөнүптүр. Шундай жоолукчан сулуу кыз үйлөнүп келип, анан базардан кой сойдуруп келип, этти бышыр десе, жаңы келин эт бышырганды билбейт экен. Эт бышырганды билбейт экен. Анан бала машинеге түштү апарып, кайнатага апарып бериптир, кыздыңар эт бышырганды билбейт экен. Эт бышырганды, тартканды, желектегенди, беш бармак кылганды, сүзгөндү үйрөтүп койгула, 3 айдан алып кетем дептир. Деп аты кайната макул дептир. 3 айдан кийин үйрөтүп кой. 3 айдан келсе айттыр, кызга үйрөттүк. Эт тартканды билет, эт сүзгөндү билет, эзилтип жибербейт, каттык кылып койбойт, желек тартканды үйрөндү, бардыгын билди. Бирөө күйөө бала келип калыпсыз, күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр. Эште бир кошкор турат. Ушуну муздап берсеңиз, желектеп берсеңиз, кызын бышырып берсе сизге. Десе мен сойгонду билбейм дептир. Сен сойгонду билбесең, ана бышырганды башыңа тарткансыңбы? Сен ошо базарда эле лагмата жей беришиң керек экен. Ба сен сойгонду үйрөнүп кел, анан кызымды сага берем деп кайната куалып. Ошон үчүн адамдар өздөрү караш керек да. Ол кыз эмес, ана мындай эмес деп жеткирип коюп тейтелендирип жүргөндөр дагы бар. Эркектин өзүндө айып болгон болушу мүмкүн, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн уят болот ушу айткан нерсени. Түшүнүктүүбү? Ал нерсе ар кандай нерседен болбой калышы мүмкүн. Төрөгөндө кыздык белгиси ажырашы мүмкүн. Ар кандай ыктымалдар бар да. Анткени мурдагыда аба эмес, суулар химия, ичкенин кока-кола, жеген орустун бөлкөсү, лимонад, анан ден соолук бузулат, урматтуу бир тууганым. Сен дагы кыздуу болосуң, апаң дагы кыз убагында. Карындашдарың ойлошу керек бирөөлөрдүн тагдырын. Мен көп жылдар бир кызды жакшы көрчү элем. Бирок кыз ыраазы эмес болчу. Жакында кайра колун сурадым. Ошондо кыз туурасын айтып салды, намысын жоготуптур. Ал кыз өзүн өлтүрөм деп сыгылып жүрчү мурунтан. Мен ал кызга намаз оку деп жана көп дуаларды үйрөттүм. Азыр намаз окуп баштады, чоң ката кылып койгонун ойлоп көп сыгылчу, жакшы сөздөрдөн айтып көңүлүн көтөрөм. Аллага шүгүр азыр баары жакшы. Эгер ошол кыздын күнөөсүн кечирип никем алсам, Аллага жаккан иш болот, албетте Аллага жаккан иш болот. Ал намысын жоготкон, атайлап жоготпогондур, башка болгондур. Кандай болгон күндө дагы, эгерде бир адам динге келсе, Кудай Таала күнөөсүн кечирет. Анан бирок эрдик кылып кылгандан кийин сүрө кылыш керек да. Анан жана кыргыз сөзү бар. Эрдик кылып кой союп, иттик кылып төш тартпаш керек. Анан ошентип намысы жок экенде үйлөнүп алып кийин сен намысың жок болчу, ким менен канча жаткансың, кандай киши болчу, балам түкүн деген майдалар бар да. Эгер ошондой келе бере турган болсо, анда үйлөнбөгө. Түшүнүктүүбү? Кечтиңби эсиңен чыгар ошол нерсени, анан эстетпей турган болсоң, ошондо үйлөн ошого. Анан үйлөнүп алып дагы ушундай болгон элең, мен сени ушинтип алдым деп өзүңө манас сезип алып, теле аны мындай бир адам кылып жаратып койгондой кылып, сен намыс жок алгам, ана минткем деп айта бере турган болсоң, анда азыртан айтып койгон кереги жок. Анткени кээ бир ошондой жанагыдай ошто паскаш деген сөз бар, жанагыдай төмөн ыпылас адамдар бар. Ошолор ушинтип башында алат, андан кийин өмүр бою кызды кор кылып, сен андай элең, мындай элең, кыз эмес элең деген сөздөрдү сүйлөй берет. Ошондой жок болсо, ал болбосо алга ага дагы жакшы күйөө чыгат, көзү мончок жерде калбайт. Менин иним 4 күн мурун үйлөнгөн. Никеде келинибиз кыз чыкпай калды эле. Кыздын жеңелери кайтадан кызын алып кетти, кызды бузган балага алып барып беришти. Менин иним тиги кыздын талагын бербейм деп жатат. Жашабайм ал кыз менен, талагын дагы бербейм деп жатат, эмне чечим кылса болот дейт. Акмакчылык плюс акмакчылык, дагы плюс акмакчылык, анан шермендечилик, дагы шермендечилик, дагы шермендечилик. Жеңелери келип, аңдып көрүп, аңдыган акмакчылык биринчи. Эркек аял ортосунда жыныстык мамиле, экөөнүн ортосундагы мамиле бойдон калыш керек.
Жеңелер аңдыган кыргыздардагы ушул биздин маданиятыбызчы позор бул маданият. Позор бул, шармандачылык бул. Уят нерсе. Дагы жууп жайып койгон реклама алып андан бетер шармандачылык. Экинчиден жеңелер аңдыды, экинчиден кыз эмес чыгып калды дейт. Жакшы күмөн кылсаң болбойбу, денеси чоюлчак экен деп. Демек кыз эмес чыгып калса апарып бузган адамга апарып берсе, бузган экенин ким экенин билет экен. Анда буга күйөөгө бербей, ошого апарып бербей башында. Раст апарып бериш оңой болсо. Эми бузган эме бияктан чыгып, дагы бир иш болгондон аяка апарса, ал ошону кандай кабыл алат? Ошону сөзсүз ошого апарып бериш үчүн буга текшерип алыш керек беле? Неден акмакчылык бул? Эми мунун талагын бербей айткан анда бетер акмакчылык. Талагын бербесең бербей кой. Сенин аялың никеңдеги, сенин аялың бирөө эзгилеп атат, сага күнөө жазыла берет. Өзүң аялды кийин аялга апарып проститутка кылгандай эле кеп. Ага башка бирөөгө никеси өтпөйт. Иддасы чыгыш керек мунуку. Духул болгон, кошулунган. Талак берген иддасы чыгып, аза апарып берген тиги да карам тияктагысы. Буга да карам. Азыр бул дагы күнөөкөр, тиги дагы күнөөкөр, бул дагы күнөөкөр. Алып барып ага беришти дейт. Жок, андай болбойт. Ыраазы болсо мен жашап кал. Сен деле святой эмессиң, менимче. Ушунчалык барып аткандан кийин талакты бермен деп айтып атканың сенин канчалык экениң көрүнүп турат, бердин портретиң, мына портретиң мына сеники. Сенин канчалык деңгээлиң бар экен түшүнүктүү эле. Таква болуп ушундай бир, ошого сен теңсиң өзүчө. Сен деле бирөөнү созуткансың, бузуткансың. Ошол сенин кылганыңдын жазасы. Дагы жакшы сени кыздарга алып бербестен, сен өзүңө алып бериптир. Шүгүр де. Акылың болсо, ошону жашырып алып калышың керек эле. Акылың болсо, ошо кызды алып калышың керек эле. Эч кимге айтпастан. Эми талагын бер. Иддасы чыгып деген никесин кыйсың. Бербесең, сен күнөөкөр болосуң бардыгына. Бул акмакчылык. Жашабайм дагы талагын дагы бербейм. Ушун сен жайлап өчүм алам деп ойлоп атат чамасы бечара, жок. Кыяматта көрөсүң.